Майрамыңыздар менен куттуктайм, сөзсүз түрдө. Ар бир милицияда иштеген ишкерлерибизди, анан милицияда иштеп кеткен коллегаларымды да куттуктап кетким келет. Азыр Акив пресске чыгып атат, бир топ адамда коллегаларым иштеп кетиштир. Бирок менде мындай суроо да, түшүндүрүп берсеңиздер, эгер мисалы бир кылмыш топтун мүчөсү бир жараныбызды коркутуп жатса, же бир кылмышкерге мындай ошол күбө болуп калса, кантип коргойсуздар? Вот бул мыйзам кантип иштейт? Эскертүү беребиз деп мына статьяларда жазылып турат да, ошол коркуткан адамга эскертүү. Телефон чалып, ай жолобо, тийишпе буга деп айтасыздарбы? На практике кандай болот? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Министрдин, ички иштер министринин орун басары Асан Апаев. Микрофон жакыныраак ала аласызбы? Сиз берген суроо боюнча мыйзамдын 6 беренесинде жазылган коопсуздук чаралары депчи көрсөтүлгөн. Бир жерде 10 пунктта турат. 10 пунктун ичинде бул жеке кайтаруу деген пункттар бар. Анан жашаган жерин башка жака көчүрүү деген, сырт түстүлөрүн өзгөртүү, анан иштеген кызмат ордун жана окуган жерин өзгөртүү дагы ушундай пункттар бар. Бүгүнкү күндө чынын айтсак, ушул пункт эмелер менен биз иш чараларды алып баратабыз. Бул жерде деген расмий эскертменин формасын жана мазмуну Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аныкталат дейт да. Сиз айтып атасыздар, эскертүү берилет. Ошо мен сурап атам да, бул кандай түрдө жасалат деп да, кичине түшүнбөй калдым сизде. Биринчи эскертүү берилет. Биринчи устный түрдө ошол ОПГ мүчөсүнө чалып айтасызбы, жолобо деп, кандай кыласыз? Биринчи, если ушундай тиги биз кайтарып аткан жаранга коркунуч келсе, биз мындай тергөөчү же сот же прокурор эскертүү кат эмесине эскертүү берилет. Кантип эскертесиздер? Телефон чаласызбы, кат жазасызбы, өзүңүздөргө чакыртып аласыздарбы? Ну, бул жерде биздин иш боюнча ар кандай эмелер менен бар. Если жакын, жана биз бул жерде жаздык, жакындап келсе, то биз мындай эскертүү берип, если ал коркунуч келтирип эметсе, анда анын жанагы сөздөрү кайсы статья Уголовный кодекске жатат, ошого карата эметебиз да. Хорошо, каржы маселесин айтсаңыздар, атайы деген башка жашыруун жерге көчүртүп алабыз деп атасыздар да. Буга канча бюджет кетет? Болжомдуу мындай расчеттор болду беле? Анан бир адамды коркутса, үй бүлөсүн коркутса, жакындарын коркутса, бунун баары финансылык каржы да. Маселеси кандай кылып чечилип атат? Бул маселе боюнча Министерство финансов менен бизге бөлүнгөн ички иштер Суммасы канча болуп атат? Ну, мындай караганда бир жаранды кайтарыш үчүн бүгүнкү күндө 426 000 сом кетилет да, если мындай карап. Канча миң сом? 426 000 сом. Бул бир жылга берилеби? Бир жылга ушундай бир жаранды биз кайтарып эметсекчи. Ошондо бир жаранга расчет менен кандай болжолду бюджет кантип саналып атат? Кантип санап атасыздар? Центрде бир квартиранын арендасын санап атасыздарбы? Же Баткендеги бир квартиранын арендасын санадыңызбы? Расчеттор кандай жасалды? Ошонун сиз айткан ошо квартиранын арендасы да башка эмелер дагы бар, жана транспорттун каражаттарын жанында сотрудниктердин дагы зарплатасын каратып, ошо баарын кошуп бүгүнкү күндө ошо примерно ошондой баага келдик да. Мындайда мен мыйзамды толугу менен колдойм, абдан керектүү мыйзам. Мен ойлойм, бул жаңы эле ишке ашырылгандыктан биз практикада көп нерселер дагы дополнительно киргизет окшойбуз, өзгөртүүлөр болот болуш керек. Ийгилик, иштеш керек, жарандарыбызга жардам бериңиздер. Рахмат. 55 миллион доллар алып атат экенбиз, анын жарымы грант, жарымы кредит. Пайызы 0,75% экен 38 жылга. 38 жылда биз канча каражат төлөйбүз? Жооп барбы? Мен убактым кетип атат, Мирлан Сапаров, чыгарып коюңузчу. Насия боюнча негизги суммасы 27,5 миллион доллар. Чегерилген пайыздары боюнча 4,6 миллион, жалпы суммасы 32,1 миллион доллар. Насия боюнча ошол проценттин канча сумма составлять этет экен, ошону сурап атам мен сизден. Насия боюнча проценти 4,655,807 доллар.
38 жылга, ооба. Рахмат. Мына ошол жерде азыр канча километр жол оңдолот? 37 километр оңдолот. И 15 километр да оңдолот, бирок жерде асфальт салынбайт, гравийный жолдо оңдолот. Урматтуу министр мырза, мен өткөндө фракцияда дагы айттым эле, мына Бишкек-Ош трассасы боюнча. Ошондой картина болбош керек. Ал жерде азыр мына жылдын башында башталган эме жол дагы деле бүтпөй турат. Элге абдан ыңгайсыз шарт түзүлгөн. Техникалар бузулуп атат, нааразычылык көп абдан. Ал жерде билбейм, балким взяткалар менен келишим түзүлгөндүр. Бирок мындай элге мындай мамиле кылган болбойт да. Жолду казып салып, ошончо жылдын аягына чейин эч нерсе болбойт деп, асфальтирование болбойт дегениңизден бери андан 5 биттер неме көбөйдү. Ушуну кылдат мамиле кылыш керек. Тендерди уткан компания акча каражаты болуш керек, өзүнүн дагы. На случай того, что финансирование токтоп кала турган болсо. Кечеги Азербайжандар утуп алып, жасалган иши түшүнүксүз болуп, бүгүнкү күндө билесиз кандай экен. Ошондой окуя болбош керек. Так мамиле кылышыңыз керек. Анан жоопкерчиликти дагы алганды билишиңиз керек. Андан кийинки дагы айта турган нерсе, мына кечеки эле баягы мен сизге бир нече жолу айттым эле. ДУ боюнча Каракөлдөгү специалисттерди койбой, кайра бир кеткен адамдарды алып келип коюп атасыз. Бул дагы туура эмес мамиле. Ошол жердеги специалисттерди биринчи очередь ошол организацияда иштеп аткан специалисттерди кызматка коюшуңуз керек, карап туруп. Эске алабыз, рахмат. Тиги долбоор боюнча дагы эске алып, катуу көзөмөлдөйбүз. Көзөмөлдөңүз, болбой турган болсо, анда көрдүңүз мына взятка алгандар эмне болуп атканын. Анан кийин мына Бишкек-Ош трассасы 10 секунд. Бишкек-Ош трассасы өтө чоң жол. Ал жерден Жалалатка келип иштеген адамдар бар, Базар Коргон районунан. Андан тышкары бүт Бишкек-Ошко тынбай жүк жүктөлөт. Негизи бул жолдун тарыхына токтолуп кетсек, түп келген жолу 2007-жылы башталганда реконструкциясы. Бул жолдук 76 километр түзөт. Бул Ысык Көл областынан Казакстанга чыкчу жолда. Анан кийин мына 12 жылдан бери салынып атат, болгон 39 километр салынган. Дагы мына 37 километр салына элек да. Мына если бул долбоорду биз колдоп берсек, ошол 37 километр салынат дагы. Анан кийин бул эмнеге жакшы? Анткени биздин ошол эле мына жайкы туризмдейбиз, кышкы туризмдейбиз, ошо Казакстан тараптан келишет да, көбүнчө туристтерчи. Анткени бүгүнкү убакта бул түп келген жолу октябрдын аягында жабылып калат. Анан майдын башында ачылат. Анткени казак тарап жаап коет өз жагынчы. Анткени бул жол коопсуздукка жооп бербейт деп. Анан кийин эми элестетип көрсөк, мына кышында келаткан Караколго келчү кышкы туристтер, лыжа тепкендер, ошолор тиги ак жол аркылуу келишет да, круг кылышат да. Эгерде биз бул жолду салсак, анда кыйла жакын болот эле да, анан кийин баягы туристтердин потогу көбүрөөк болот эле да. Бул жайында дагы, кышында дагы, анан ошо биздин ак жол постубуз баягы разгрузка болот эле да. Анан кийин урматтуу кесиптештер, ушул мыйзам долбоорду колдоп берсеңиздер жакшы болот эле. Анткени бул деген Ысык Көл, Чүй, Нарын областтарынын экономикасына бир чоң түрткү берет эле да. Анткени ошо фермерлер баягы продукциясын жакыныраак жол менен апарышат эле да. И баягы Ысык Көл областына жанакындай көптөгөн эс алуу жайлар ачса, ошол жака эле продукцияларын өткөрүшөт эле да. Ошон үчүн мен дагы ошо суранып кетет элем силерден, ошону колдоп берсеңиздер депчи. Анан кийин мына Кенжебек Сатымкулович да айтып кетти, ошо ички жолдор боюнчачы. Биякта проблема бир нерседен болуп атат да. Мына транспорт министрлигинин караштуу жолдору бар да. Ошону эле карайт да. Анан кийин көбүнчө айыл жолдордун болсо, булар транспорт министрине карабайт. Анан кийин бул айыл өкмөт, акимчилик, баягы жергиликтүү бийликтин проблемасы да. Биз бул боюнча Дүйнөлүк банктын жетекчилери менен кезиккенде биз комитет менен ошондо бир сунуш бергенде, ушул ички айылдык жолдор боюнча долбооруңар болсо бизге берсеңиздер, биз карап туруп ошону финансировать этип кетелик дегенде, бирок ошол убакта эле бир 3 жыл өттү да, эч кандай кыймыл жок.